Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуулай турган тема жаштар жана майрамдар. Апаңар Аяш атаңар менен билейт кучакташып. Ой жаман кишинин өзү жаман деген бар го. Азыр эле апаңар шампанский алып келип койду үйгө. Детский шампанский алып Орозайт, ошо эки майрамда деле жана жарым жылаңач болуп кучакташкан аяштар кучакташа берет эми. ичесиңер анан андай мындай деген да болбойт. Жакшынакай майрамдаган деле жаштар бар. Бугунду чыгарыш үчүн жазыкка башың тыгып эле кыйтырып ал да. Бул жерде только бугунду эле чыгарыш үчүн деген сөз болгон жок да. Эми ошол абортду эркектер салып берип атат да, анан булар кайра алдырып атат да, агай. Ошо сага келип, көзүң кызып, тийишкен кызды сен эмне болуп атасың деп уяткарып койсоң болобу? Моундай жабышкан көйнөктөрдү кийип, джинсовый курткаларды кийип басып жүрүшөт балдар менен машинага түшүп. Аларга караганда биз нормальныйраак жүрөбүз. Силер айтып аткандар, может, алар али түшүнө элек. Алар динди түшүнө элек. Алар жөн эле кийип алган. Мамлекет деген аны тыйса мүмкүн жаштарым бар кыйладан. Ойлонуш керек да, ойлонуш керек. Мыногу жаман экен деп. Айланайын, мына 5000 сомго ракет атып жибер. Мына 5000 сомго берет. Мына чекең жерге чимирилип тийгиче билегенден көрө чекең бир жолу мына жай намазга тийгил деген сөз бар да. Ошо анын акчаларын биздин депутаттар алып жөндөктөрүнө салып атат, налогторун алып всё. Кыргыздын кыздары, орустун кыздары эмес, өзбектин кыздары эмес, тажиктин кыздары. Сиз айткандай эле дуңгандардын кыздары, башка динде жүргөндөрдүн кыздары барбайт хатага. Кыздын ден соолугу, кыргыздын ден соолугу, уулдун ден соолугу, улуттун ден соолугу.